Бишкек шаарынын мэриясы коомдук транспорттогу накталай төлөм үчүн жол акысын 2 эсе көтөрүүнү сунуштады. Акыркы жылдары коомдук транспорттун баасы качан жана канча жолу көтөрүлдү? Бул чыгарылышта айтып беребиз. Учурда Бишкекте автобус менен троллейбуста жол кире накталай эмес түрдө 17 сом, накталай 20 сом. Эгерде жаңы сунуш ишке ашса, накталай жол кире 40 сомго чейин көтөрүлүшү мүмкүн. Эгер жол акы электрондук система аркылуу төлөнсө, эч кандай өзгөрүү болбойт деп айтылат маалыматта. Бирок жергиликтүү бийлик азырынча баа качан көтөрүлөрүн жана так наркын ачык айта элек. Бул жаңылык социалдык баракчаларда кызуу талкууну жаратып жатат. Айрымдар электрондук тейлөөнү жакшыртууга болгон аракет деп кабыл алса, басымдуу бөлүгү баанын көтөрүлүшүнө нааразы. Борбор кааланын тургундары ансыз да кымбатчылык болуп жатканда жергиликтүү бийликтин бул кадамын аша чапкандык деп баалап жатышат. Соц тармактардагы түрдүү пикирлерден кийин Бишкек шаарынын вице-мэри Жамалбек Ырсалиев Facebook'тагы расмий баракчасы аркылуу элге кайрылуу жасады. Анда ал накталай төлөм жүргүзүүдө акча айдоочулардын сол чөнтөгүнө кетип калып жатканын, ага улай накталай төлөм сапаттуу тейлөөгө тоскоолдук жаратып жатканын айтты. Ал айрымдарды маалыматты бурмалабай, коомдук талкууга активдүү катышууга чакырды. Президент Садыр Жапаров да өзүнүн Facebook баракчасы аркылуу элге кайрылып, жол акыны электрондук түрдө төлөөгө чакырды. Ал дагы шаардыктарды ушундай жол менен болсо да уурулукту, коррупцияны жок кылууга жардам бергиле деди. Бишкекте коомдук транспорттогу жол акы үстүбүздөгү жылдын 30-январында көтөрүлгөн. Анда муниципалдык троллейбус жана автобустарда накталай төлөм 20 сом, накталай эмес төлөм 17 сом деп бекитилген. Кичи автобустарда 20 сом болгон. Маселени Жогорку кеңештин тармактык комитетинде талкуулап жатып, ошол кездеги вице-мэр Мирлан Байгончоков жол акы көтөрүлбөсө, жаңыдан сатылып алынган автобустардын карызын төлөө кыйынга тураарын билдирген. Ага чейин жол кире 2021 жылы 1 ноябрда дагы кымбаттаган. Ошол жылы 2 июнда кичи автобустардын айдоочулары иш таштап, 28 сентябрда Бишкек шаардык кеңеши жол акыны көтөрүү боюнча токтом кабыл алышкан. Натыйжада кичи автобустарда акы 10 сомдон 15 сомго көтөрүлгөн. Троллейбус автобустарда 11 сом болгон. Анда да коомчулукта нааразы болгондор көп болгон. 1997 жылы Бишкек шаардык мэриясы коомдук транспорттордогу жол акы 5 сом деп бекитип бергенден бери борбор калаада нарк 3 жолу жогорулаган. 2008 жылы июнь айында ошол кездеги вице-мэр Данияр Усеновдун демилгеси менен кичи автобустарда жол акыны 5 сомдон 8 сомго көтөрүлгөн. 21:00дөн кийин 10 сом болгон. Автобус троллейбустарда жүрүү наркы 5 сом, ал кезде дизелдин наркы 21 сом 50 тыйын болгон. Андан кийин 2012 жылы май айында көтөрүлгөн. Күйүүчү майдын кымбаттаганын себеп кылып, жол акы автобус троллейбустарда 8 сом, кичи автобустарда 10 сом, 21:00дөн кийин 12 сом деп бекитилген. Азаттыктын арай көз чарай талкуусунда журналисттин суроосуна жооп берип жатып, ошол кездеги Бишкек шаардык транспорт башкармалыгынын башчысы Заидбек Назырынбеков күйүүчү май эле эмес, көп нерсе кымбаттаганын, айдоочулардын айлык акысын көтөрүп, автоунааларды оңдоо, тетиктерин жаңылоо зарылдыгын белгилеген. Ушул нарк 9 жыл туруктуу сакталган. 2021 жылы жайында Бишкекте кичи автобустардын айдоочулары жол кирени көтөрүү талабы менен иш таштаганда, мэрия сентябрь айында маселени чечип берүүнү убадалаган. Ошентип 28 сентябрда Бишкек шаардык кеңеши токтом долбоорун кабыл алып, ага ылайык 1 ноябрдан тарта коомдук унааларда жол акы 11 сом, кичи автобустарда 15 сом деп бекитилген. Ал эми 2024 жылдын январь айындагы өзгөртүүлөргө ылайык автобус троллейбустарга накталай эмес төлөм 17 сом, накталай төлөм 20 сом болгон. Кичи автобустарда жол акы 20 сом. Жыйынтык 2008 жылдан бери жол кире жана күйүүчү майдын наркы дээрлик 4 эсе өстү. Ал эми 2012 жылдан 2021 жылга чейин 9 жыл ичинде жол кире акысы көтөрүлгөн эмес.